Эми биз азыр сөз кылуучу нерсе мына темасы айтып тургандай жылуулук жана айлана чөйрө. Эми мына сүрөттөн карап турасыңар, биз айлана чөйрө деп мынакей биздин мына жер планетасын алсак болот. Жер планетабыз. Ушу планетада баары жашап турган нерселердин баардыгы мынакей бизден сырткары жашаган нерселердин баардыгы бул айлана чөйрөгө кирет. Эми жылуулук кайдан келет дейм бизге? Мына жылуулук мына сүрөттөн көрүп турасыңар, мынакей бизге күн. Мынакей бул болсо жылуулуктун бизге табигый булагы. Табигый булак. Мына күндөн бизге жылуулук. Экинчи дагы бизге жарык келип турат. Мына ушу күндүн натыйжасында биздин жер планетасында жашоо болуп турат. Эми бизде кара биз бул сөз кылыш нерсе могуки жылуулук. Эми бизде мына жерге күндөн жылуулук келип берет. Мындан сырткары эми биз адам баласы өз зарылчына жараша биз жылуулукту мындан башка да күндөн башка отун. Эми отунду билебиз, булар суюк отунга мисалы бензин, керосин, башкача айтканда нефть продуктылары кирет. Андан катуу отун алсак таш көмүр, жыгач. Үчүнчү дагы ала турган болсок, газ түрүндө ала турган болсок, мисалы табигый газдар. Табигый газ. Эми биз үчүн ушу темага кайрылып атабыз эми. Мына бизде биринчи мына бензин, керосин ала турган болсок, биз булардын ичинен күйүүчү кыймылдаткычтарды пайдаланабыз. Булардын ичинен күйүүчү кыймылдаткычтардын азыр эсептөө боюнча пайдалуу аракет коэффициенти 30%ке барабар. 30%. Муну кандай түшүнөбүз эми? Пайдалуу аракет коэффициентти. Бул пайдалуу аракет коэффициенти десе, эгерде биз 1 литр бензин куя турган болсок, айталы мейли көлөмү 1 литр бензин куя турган болсок, анын 30% гана машинаны жүргүзүүгө кетет. Ал эми калган 70% бул сыртка жылуулук, анан түтүн түрүндө сыртка бөлүнүп чыгат. Мына карагыла, могуки сүрөттөн карай турган болсоңор, мына бул жерде карагыла. Азыркы учурда мынакей бул дагы абдан чоң глобалдык проблемага айланып отурат. Мына карагыла, канча машина, техника турат, анын ар биринен мына түтүн чыгып отурат. Мындан сырткары ар бир машинадан жылуулук бөлүнүп чыгат. А бул жылуулук болсо күндүн жылуулук энергиясы менен мына кошулат экөө биригип кошулуп мына бул жерде биздин жердин планетасынын кармап турган ошо тегерегинде температураны жогорулатып атат. 70% биз. Эми андан сырткары эми мына могу сүрөттө ала турган болсок карагыла. Бул мисалы ТЭЦ. Мына буруки биз ТЭЦ деп коелу. ТЭЦ бул өзүңөр билесиңер, теплоэлектроцентраль. Бул деген электр энергиясын алабыз да үйдү жылытабыз. Эми бул жерде биз таш көмүрдү пайдаланабыз, же табигый газды пайдаланабыз. Эми мына карасыңар, могу жерде мына дагы эле абага, атмосферага абдан чоң көлөмдө газ бөлүнүп чыгып атат. Булардын баардыгы биздин атмосферага топтолот. Андан сырткары ар биринен сыртка жылуулук бөлүнүп чыгып атат дагы. Булар дагы биздин курчап турган жердин ошо жылуулук балансына өзүнүн таасирин тийгизет. Бул тестте деле булардын деле пайдалуу аракет коэффициенти буларда 20-25% түзүп атат. Карагыла, бул жерде ТЭЦ деп коеюн бул жерде. ТЭЦ. Эми мына мурунку айтканда карагыла эми. Эгерде биз мына 1 тонна көмүр жага турган болсок, анын 20-25 гана проценти бизге ошо турбинаны айлантып электр энергиясын же үйдү жылытууга кетет. Ал эми калган 80% бул эч кандай пайдасы жок эле биз сыртка, атмосферага, абага чыгарып атабыз. Мунун эсебинен дагы бизде атмосфера барган сайын бул жерде түтүн менен толуп тыгыздыгы көбөйүп атат. Экинчиден дагы жылуулукту биз көбөйтүп атабыз. Эми мындан сырткары мына кара, бул жерде ракета, буларда дагы реактивдүү кыймылдаткычтар деп коебуз. Мына реактивдүү кыймылдаткычтар. Булардын дагы пайдалуу аракет коэффициенти жакындаштырылып 40%ке барабар. Мында дагы болгон ошо биз отундун 40% буларда ошол ракетаны кыймылдатууга кетет. Калган мына 60% дагы эле атмосферага чыгып, ошо биздин атмосферага кошулуп атат. Эми бул жерден карагыла, мындан сырткары биз үйдө мисалы от жагабыз.
от, мисалы электр плитка деп коелу, очок деп коелу. Мына булардын баардыгы карагыла. Биз от жакканда дагы эле ушуга окшош мына биз ар бир адам баласы карагыла мынакей. Биз үйдөн күнүгө мына бөөрекиндей газ плиталары кошуп коелу бул жерде, газ плиталарын. Булар дагы биз пайдаланганда сыртка кандайдыр жылуулукту бөлүп чыгат. Алардын баардыгы кошулуп дагы эле ошо биздин жерге өзүнүн таасирин тийгизип атат. Эми бул жерде кандай бизде азыр проблема болот? Улам барган сайын мына акыркы 100 жылдын ичинде жердин температурасынын көтөрүлгөндүгү байкалып отурат. А эгерде жердин температурасы көтөрүлө турган болсо, жердин температурасы мына жер деп коеюн, жердин температурасы көтөрүлсө, биз билебиз өзүнүн температурасы көтөрүлсө деле өзүбүздү башкача сезебиз. Азыр башкача айтканда жер ооруп атат, ооруган абалда. Эгерде ушул улана берсе, биз ушул адам бала ушу темп менен кетип эле турган болсок, анда бизде өзүңөр билесиңер, жердин 3/4 бөлүгү суу, түндүктөгү муз баары эрип, мөңгүрүн баары эрип турган болсо, океандын деңгээли көтөрүлөт, дагы курак жердин баардыгын суу каптап калышы мүмкүн. Мына азыр бүт адам баласы мына ушунун үстүндө азыр ой жүгүртүп жатат. Эми мындан сырткары эгерде мен азыр мондай бир сүрөттү бере турган болсом, биз мындан бир 100 жыл мурун биз жерди мен мондай алмага салыштыра турган болсом, мына моорекиндей жакшынакай алма болсо, жалбырагы мондай өсүп аткан жалбырагы, бул 100 жыл мурун, жакындаштырып 100 жыл мурун деп коеюн. Эми азыркы учурда мен эгерде элестете турган болсок биздин жер планетасын, анда мондай тартат элем, карагыла, моорекиндей. Бул жерден дагы жалбырагы моорекиндей. Бул эмне үчүн мындай болду эми? Бул көрсөткөнүн себеби биз карагыла, биз баягы алманы жеген куртка окшоп, мына могу буягынан биз адам баласы кирип атабыз. Бул жерде мынакей кирип, мунун ичиндеги биз болгон отундун баардыгын биз сыртка алып чыгып өзүбүзгө пайдаланып атабыз. А эгерде биз мына отун деп коебуз, жерде газды соруп чыгарып атабыз, таш көмүрдү казып атабыз, гендерди алып атабыз. Эгерде мына ушул темп менен кете турган болсок, анда бизге чоң катастрофа алып келиши мүмкүн. Эми мындан сырткары дагы эми биз эгерде мен могу ичинен күйүүчү кыймылдаткычтарды алып келе турган болсом, түтүн чыгып аткан. Бул жерде карагыла, эгерде мен мына ичинен күйүүчү кыймылдаткыч же турмушта мотор деп коебуз, моторду элестете турган болсок, бизге пайдалуу жумуш берип атат бул. А бирок бул өзү сыртка көмүр кычкыл газын чыгарып атат дагы жылуулукту бөлүп берип атат. Ошондуктан биз азыркы проблемабыз бизде турмушта могуки пайдалуу аракет коэффициентти биз тескерисинче кылышыбыз керек. Мына келечекте деп коеюн, келечекте эгерде биз пайдалуу аракет коэффициентти 25-80%ке жеткизе турган болсок, анда биз ушундай проблемадан сактанышыбыз мүмкүн. Экинчи, бул биринчи жол деп коеюн. Экинчи, биз күндүн энергиясын пайдаланышыбыз керек. Күндүн энергиясы. Мына карагыла, күндүн энергиясы бизге дайыма келип турат. Эгерде азыр биз күн энергиясын пайдалана турган болсок, күн энергиясынан биз электр энергиясын алсак болот. Жылуулукту алып атабыз. Мына азыркы учурда өрүккөн мамлекеттерде азыр уже күн батареялары пайда болгон. Күн батареялары бар. А эгерде биздин мамлекетте ала турган болсок, биздин Кыргызстанда ушу күн батареясын жасай турган кремний элементинин бизде запасы көп. Кремний элементи. Бул мына ала турган болсок, таш көмүрдө кремний элементи, таш көмүр шаарында бул элемент бар, бул завод бар. Эгерде кирет ушу ала турган болсок, биз азыр өзүбүздүн мамлекетибизге ушундай күн батареясын коюп, ар бир үйүбүздө коюп кое турган болсок, бизде бир топ бизге жеңилдик болмок. Эми үчүнчү дагы ушу проблемадан чыгуу, мисалы шамалдын энергиясын пайдалануу, анан суунун энергиясын пайдалансак болот. Мына карагыла, биз мына планетанын ичинен биз билебиз, эң кооз биздин мына планетабыз жер болуп эсептелет. Биз ушу планетаны сактап калууга аракет кылышыбыз керек. Эгерде мына биз айткан, эгер муаректе түтүн чыгарып турган болсок,
анда биздин атмосферанын тыгыздыгы улам барган сайын көбөйөт дагы бир чоң проблема бул парник эффектиси дегенбиз. Парник эффектиси. Парник деген билесиңер, бул жылуулукту сактайт. Эгерде ушундай парник эффектиси менен атмосферанын тыгыздыгы көбөйүп кете турган болсо, атмосферанын тыгыздыгы көбөйсө, анда күндүз кандай температура, түнүстө ошондой температура каралып калат. Мисалы айталы, күндүз 20 градус болсо, градус Цельсий бул күндүз. Түнүчүндө дагы 20 градус Цельсий болуп ушундай болуп кала турган болсо, анда биздин тетирки муз, океандардын, мөңгүлөрдүн баардыгы эрип, жер планетасын бүт суу каптап калышы мүмкүн.